Арыбаңыздар, урматтуу угармандар. Адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз. Агайдын өзүн-өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен аалымдар, билимдүү, ыймандуу адамдардын сухбатында болуп, өзүн-өзү тарбиялоо жөнүндө маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Аалам сырын үйрөнгөн аалымдар, ийне менен кудук казып билим алган билимдүүлөр, көптү көрүп турмуштан сабак алган акылмандар, ыйман, ислам жолунда терең билимдүү адамдар менен баарлашып, алардын сухбат, таалим сабактарына катышып туруу бул өзүн тарбиялоонун эң жакшы, үнөмдүү жолдорунун бири болуп саналат. Себеби ал аалым, акылмандар ошол билимди, тажрыйбаны алуу үчүн кеминде 30-50 жыл үйрөнгөн, көптү окуган, көптү сурап билген, ошентип баары балды чогулткандай, жылдап чогулткан илим билимин, акылмандыгын топтоштуруп, 1-2 сааттык сабак, лекция, тренинг таалиминде баяндап беришет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, жылдап үйрөнүлгөн нерсени сиздер 1-2 саатта аласыздар. Ошол үчүн бул ыкчам, үнөмдүү жана өтө пайдалуу жол. Алар 1 сааттык сухбатында айта турган өтө баалуу ойлорун 5-10 китептен алышы мүмкүн. Ал эми бир эле чоң китепти окуп чыгуу үчүн адамга нечен деген күн, айлар керектелерин билсеңиздер керек. Алар бул билимди араб, түрк, англис, орус китептеринен, устаздардан мээнет кылып, мусапыр болуп жүрүп үйрөнгөн. Миңдеген километр алыстыкка барып, сапарга чыгып үйрөнүп келишкен. Акылмандар турмуштун көп кыйынчылык, оош кыйышын башынан өткөрүп, андан сабак алып, данышмандык даражасына жеткен. Ошол үчүн да алардын сухбат сабактары өтө кымбат жана мазмундуу, салмактуу, өтө ширелүү болот. Бир билим, тарбия алып, өзүн-өзү тарбиялаймын деген ак ниет адамдар, аалымдардын сабактарына катышып, дүйнөдө аалымдар менен акылмандардын сабагынан өткөн рахат бар бекен деп данышмандар өз учурунда айтып кеткен экен. Себеби башка рахат, жыргал 1-2 саат же болбосо бир күндө өтүп кетет. Ал эми акылдуу аалымдардын сабактарынан алган азык, акыл эс, жан дүйнөңө сиңип, көз караш пейилиңди 180 градуска өзгөртүп, өзүңө болгон түбөлүк азык, багыт, дем болуп эсептелет. Демек, урматтуу угармандар, кептин баары ошондой сабак, лекцияларга, тренингтерге, атайын ошондой жыйындарга издеп, таап барып катышып, кунт коюп, угуп, ошол уккан нерсесин өзүнө сиңирип ала билүүдө. Адам өзүн угуу, тыңшоо, ар бир сөздү аздектеп, терең ойлоп кабыл алууга да өзүн-өзү тарбиялоосу керек. Антпесе берметтей болгон сөздөр кулактын сыртында калуусу мүмкүн. Ал үчүн сөзүң күмүш болсо, угарманың алтын болсун деген сөз бар. Андай сабактарды астейдил, каалоо менен сүңгүп кирип, уга билүү керек. Ар бир жакшы ой, акылды айтканда баш ийкеп, таң калып, рахмат айтып, колдоп, коштоп турса дагы абдан жакшы болот. Билимдүү, акылман, ыймандуу адамдардын сабагы менен өзүн-өзү тарбиялап, ошол алган акыл эс тарбияга амал кылуу, өзгөрүп өнүгүүнүн эң жакшы туура жолу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде дагы агай өтө маанилүү, эң жакшы ойду айткан экен. Эң пас адамдар бирөөлөрдү сүйлөшөт. Орточо адамдар өздөрүн сүйлөшөт. Жогорку даражадагылар жогорку идеяларды сүйлөшөт. Демек, урматтуу угармандар, биз сиздерге улуу инсандардын учкай кебин гана жеткиздик. Ал эми колуңуздарга китепти кармап, өзүңүздөр дагы кененирээк маалымат алам десеңиздер, окуп чыксаңыздар болот. Эң жакшы ойлор, идеялар жазылган. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.